тар чөйрөдө сизди мындай бий деп коет экен да. Кырк уруунун кыргыз эл биримдиги деген коом бар. Уруучулуктун жакшы дагы жактары бар. Жакшы жагы ынтымак, биримдик. Көрө албастыктар дагы ушундай сыяктуулар. Ошолорду жок кылып, жаңы модернизация кылып, Андай кылбай, мындай кылса туура болот эле деген сыяктуу аксакалдар калдыбы бизде? көп эмес, бир экин бар. Баары ой пикирин айтып, Айтып атпайсызбы, модернизация кылыш керек деп. Ошондой бир ыты-жыты байкалабы? саясат мамлекет үчүн, кыргыз үчүн, Бийликтин саясатын колдоп дейсиз да. кыргыздын даңкын көтөрсөк болот да. Тарыхчылардын башын кошуп Монголияга экспедицияга барып. Ал жерде 16 миңден ашкан кыргыз бар экен. Исфандияр Кадыровго кайрылсак, ал Сабыр Жапаров катчыгы. Кыргыздын тамырына мындай маани бербесек, Тили орусча чыгып атат. Ушуга көңүл өтө буруш керек. Имам Сараксинин өзгөндөгү мүрзөсүн тапкан Эрдогандын устазы Мустафа Акшит экен. Түркияга кетип, түркчө окуп, достук мамилебиз бар. Махмут Мекмет менен. Димаш Кудайберген бул кыргыз, урусу болсо жору дедиңизби? Ооба. Сабитов деген санжырачысы бар, кыпчак кыргыздардан. Димаш барак урусуна келет. Ошондо Димаш Кудайберген адигинеден жору, жорудан барак болуп калат. Эми Сабитовдун айтышынча. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуп калуучулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Амансыздарбы, саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз кезектеги маегибизди, подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз. Кезекте коногубуз бар. Аты жөнү Осмон Сурапбаев. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Осмон ага, сизди эмне үчүн чакырдым? Мен мынау подкастка ар түркүн адамдарды чакырам да. Ар түркүн тармактагы, кесиптеги. Негизи кесибиңиз кандай? Менин кесибим биринчи дин медреседе окуганмын 2 жыл. Андан кийин эконом-факты КГУстадан бүтүп, ошол жерде Экономист турбайсыз. Экономист. Анан мен билгенден элде мындай тар чөйрөдө сизди мындай бий деп коет экен да. Статусуңуз бий экен. Ал эмне ал? Ал мындай, мен кичинекей чоң атамдын колунда чоңоюп, санжырачы молдо болгон. Кичине бир анан ошол дайым санжыра жөнүндө айтып, мемелерден баардык адам атадан баштап айтып берип, анан ошол жерден сугарылып калган экенмин. Анан кийин ошол өзүбүздүн уруубуз адигинелердин башчысы болуп, анан 40 уруунун кыргыз эл биримдиги деген коом бар. Ошол чогулушуна катышып, бир кишилер барып катышты экен. Анан мен идеяларды мындай кылбайлык болсо, анда бизге сен менеджер бол. Бий болду. Демек кыргыз урууларынын ортосунда уюштургуч менеджер. Төрагасы бар. Барды бар, анан бий деген, анан бул бий деген бул төрага генералга салыштырса, бул бир жерде старшина, мындай түшүнүктүү. Анан барды бий деп неме кылып, анан уюштуруп, жакшы иштер болду. Жакшы жактарынан эл ынтымакка чакырып, анан ошол жерге баягы бирден кеңешчилери катышып, анан бардык түндүктө да түштүктө да бирдей жайланышканда уруулар бар. Ынтымакка чакырып, анысынан ал жерде көбүнчө мурунку КГБнын офицерлери, ардагерлер. Ар кайсы уруудан. Уруучулук деп калдыңыз. Эми албетте бир эл болгондон кийин бир мындай тамырын, башатын карасаң, албетте мындай өздөрүнүн изи бар. Бул деген башаты бар. Уруудан турат. Бул эми факт. Бирок ошол уруучулуктун мындай бир терс жактары, анан мындай жакшы да жактары бар. Жана өзүңүз ынтымак деп калдыңыз. Ооба. Мындай терс жактары да барбы? Бул жерде уруучулуктардан, бул жерде мисалы Кыпчак уруусунан, мында чогулуш болуп курултай деп коет. Келгенде мисалы Шаханов, Венгриянын посолу, ошолар күчтүү адамдар келип, биз Кыргыздан Кыпчагыбыз деп, Өзбекстандан, Россиядан келип, жакшы жагы ынтымак, биримдик. Анан жаман жагы эми кээ бирде биз кыйынбыз, биз биринчибиз. Ошону айтайын деп атам да. Уруулар ортосундагы мындай эрегиш. Тиги уруу илгери
баланча манабы мындай кылган. Анан кийин биз ага караганда келип, биздин ушу бийден келип ушу астында мындай чөгөлөгөн, алар илгери эле ошондой деген сыяктуу мындай тымызын бир көрө албастыктар дагы ушундай сыяктуулар барбы дейм. Ошолор бар, ошолорду жок кылып, жаңы модернизация кылып, мисалы ынтымакка чакырып, бийликтин саясатын колдоп жүргүзүп, азыркы ошондой жакшы 2 жыл иштеп калдым. 2 жыл андан кийин жаңылар келди. Өтө жакшы жетишкендиктер болду. Эми мен ушу азыр 2 сөзүңүздүн биринде эле мисалы үчүн бийликтин саясатын колдоп дейсиз да. Уруу болгондон кийин ошол илгери ошол өзүңүз айткандай чоң кызматтарда иштеген, азыр пенсия курагындагы, мындайча айтканда аксакал болуп калган илгерки чоңдор да бар экен ошол уруулардын ортосунда. Алар деген сөзсүз эле колдойбуз, сүрөйбүз дебей, мындай калыс кебин айта турган, сөзү менен барктуу, ай андай кылбай мындай кылса туура болот эле деген сыяктуу аксакалдар калдыбы бизде? Ошондой бар, эми көп эмес, бирин-экин бар. Өзүнүн бар ой пикирин айтып, айрымдуулукка жол салайлы деп, мисалы Кубаныч Кантөреев деген карабагыш, Нуракун абалар, ушулар өз пикирлерин айтып, мындай кылайлык, жапатырмак колдойлук, сиз бул жерден туура эмес, бул тууру, кылымдап келе жатат деп өздөрүнүн пикирин айткан аксакалдар көп. Пикирин айтып, өзү интернетке чыгышып, өзү пикирин айтышат. Жакшы жактары ошондой аксакалдарыбыз бар, Кудайга шүгүр. Жанагы менен кээде окуп калам, кээде видеосун көрүп калам, баланча уруунун биримдиги мындай өткөрдү деп, анан алар бир уруу бир жерге чогулуп алып эле бир эме болуп атышат. Эми дагы бир уруунун ынтымак кому бар экен деп дагы бир ресторанга чогулуп алып эле. Бул деген сөз жөн гана анан ал жерде сүйлөнгөн сөздөр дагы кандай болот? Бизден чыккан баланча министр ошону колдоп жүрөлү, ошон үчүн чогулдук, же болсо шайлоонун астында Болгорго жакын ошондо уруу башчылары, уруу биримдиги чогула калып эле ошондой эмес, мындай бир новатордук, өзүңүз айтып атпайсызбы, модернизация кылыш керек деп. Ошондой бир ыты-жыты байкалабы, же бул жөн гана ар уруу ар жерге чогулуп алып эле өзүбүздүн баягы балдарды, өзүбүздүн кулундарды коргойлу дегендей эмеспи? Жок, бул жерде кыргыз дегенде боз үй, жайлоо, жылкы элестетебиз. Бул кыргыз үйдү боз үй десек элестетсек, уруу эмес, урук бул кереге. Уруу уук, түндүк Кыргызстан. Азыр ошонун фундаменти болуп, жакшы эме болуп, мындай түзүлдү. Эми ошону бийлик менен баары иштешиш керек. Себеби саясат мамлекет үчүн, Кыргыз үчүн алып кетиш үчүн жакшы шарт түзүлдү. Ушундай иштеп Кыргыздын даңкын көтөрсөк болот да. Анан бул топтолгон жерде курултайлардан Өзбекстандан, Тажикстандан, Венгриядан, баардык жерден келип биз кыргызбыз. Ал арасында ошо кыргыздарда буддисттер бар. Мисалы Хакасияда, Тывада кыргызбыз дейт. Анан кийин казакча сүйлөгөн, өзбекче сүйлөгөн, топу кийип алып, анан онун баардыгын ошол чоң сыймык бизге катышып, алар бизге келишип. Демек, уруусу жагынан кыргыздын уруусу менен эле бир. Кыргыз каныбыз бир деп кучакташып, өзбекче сүйлөйт, топуну кийген. Чет жактарда, ошо чет өлкөлөрдө, мейли Европада, ошо мындай кыргыз урууларына таандык кандай уруулар бар башка жакта? Кыргыз урууларына таандык баардык жерде бар дүйнөдөн. Биз чет өлкөлүк диаспоралар ынтымагы бар. Конгресс ассамблея карайт, Кадыр Култаев, директор, мен негиздөөчүлөрдүн бири, кеңешчимин. Быйыл ошолор топтолуп, азыр дагы айтып кетем, ошол топтоп барып кыдырып келдик. Башты Монголия, Тол Алтай, Хакасия, Красноярск, Жергетал, Тажикстан, Мургап, көп жерлерди кыдырып, көп кыргыздардын урууларынын баардыгы эле дүйнөдө бар. Ошол жана экспедиция деп калдыңыз. Өзүңүздүн баягы адаттагыдай менеджерлигиңиз менен тарыхчылардын башын кошуп Монголияга экспедицияга барып келдиңиз. Эмне максатта бардыңыз? Биз Монголияга барганын себеби, ага чейин биздин бир экспедиция жалгыз Афганистанга барып,
Ал жерде биздин Рajab деген өкүлүбүз барып, Алымбек Таткандын, Абдылбектин урпактарын таап, баштап бердиле. Андан кийинки ушу Монголияга айтканда биз жалаң тарыхчыларды Санжыр академияда бар, ошонун президенти, төрагасы Кушубек Качыбеков. Анан жети атасы санжырачы болгон Исфандияр Кадыров деп мекенчил. Азамат деп Элбай Отунчиев дегендин баласы алды. Ошолар биригип биз барып келдик Монголияга. Монголияга барып кыргыздарды изилдеп, канча кыргыз бар, кандай деп анан бул жерде барып ушуга бизди колдоо көргөзгөн Исфандияр Кадыровго кайрылсак, ал Сабыр Жапаров чыгып, анан ал кабыл алып, анан биздин ошол Монголия жөнүндө жардам берип, Монголиянын экспедициясын. Анан өтө сонун болду. Ал жерде 16 миңден ашкан кыргыз бар экен. Бейсен Булан деген эки созувда депутат болгон. Ошол бизди тосуп алып, анан Батулга баягы меценат, миллионер баягы дос экен, бир ал өзүнүн баягы Чыңгыз хандын эстелигин курган, ошол жердеги мейманканасынан көргөзүп, анан ушунчалык жакшы сыйлап, анан сүйлөшүп кыргыз боюнча. Андан кийин Баян Өлгий деген кыргыздар жашаган жакка бардык. Баян Өлгийде барсак, калпакты кийип, кыргыздар аябай тың экен, казакча сүйлөйт. Кыргызча сүйлөшпөй экен. Кыргызча билбейт. Бирок өздөрү кыргыз. Кыргызбыз деп үйлөрүнө чакырышып, анан ат мингизишип, өтө бир жумадай жүрдүк, аябай жакшы кабыл алышты, дос тутуп, келип кетишип атат, биз барабыз. Ошентип ал жерде өтө жемиштүү болду Монголияныкы. Канча кыргыз бар экен бул жолу? 16 миң кыргыз бар экен. Эки депутат бар экен, бири казак экен, күйөөсү кыргыз. Бири Бейсен Булан. Ошол баягы кыргыз деп күйүп, кыргызмын деп жалгыз. Анан ошолорго ээ болуп, эми биздин кыргызды изилдегенибиз Афганистанда алып келип иш эмес. Кайсы жерде болсо да кыргызмын деп казакча сүйлөйбү, англисче сүйлөп, козгоп жүрөгүн. Ошентип биз улуу кыргыз экенибизди билишибиз керек да, биздин тарых. Şu анысыны эми 16 миң болсо, ал эми кыйла эле экен, бар экен да. Кыйла, ооба. Анан эми сөзсүз эле ал жактагыларды бул жака көчүрүп келиш эмес чындап эле. Биздин кыргыздар ушу Моңгол жергесинде баландай бар экен. Катташып. Кийинки барганда атайын бир чоң бир фильм кылып, алардын турмушу, салты мындай экен деп ар кайсы жагынан изилдеп келсе жакшы эле болот. Жакшы, аябай сонун. Себеби дегенде кыргыз дегенде көздөрү жанып, берерге тамагын берип, алардын кулк мүнөзү кыргыздардыкы илгерки биздин 70-жылдагыдай ток пейил. Акчага көп байланбаган. 3 комнат жашса, кемпир чалын төрүнө багып, даже сигарет изде биздин бир өкүлүбүз сигарет изде жок, сатылбайт илгеркидей. Сигарет чеккен күнөө дегендей. Шашылбай сүйлөшүп, улууну урматтап, өтө таасир калтырды да мындай. Эмне үчүн ошол эми Моңгол жергесинде жашап туруп, ошу кыргыз болуп туруп, анан казакча сүйлөп болгондагы, анан кыргызча билбейм экен, ошо жагы кандай болуп атат. Монголдо жашаса, монголча сүйлөш керек эле. 17-чи кылымда, мурунку кылымдарда кыргыз барып, ошол жерде бир үйлөнүп токтомат деген. Анан таластан барганбыз деп аксакалдар айтты. Сөзсүз кыргыздын такташ үчүн уруусун билиш керек, уругун билиш керек. Базы туура түшүнүш керек. Аны сен кыргыз десең, ошол жерде айтты, сен айтканда бий десе ойлойт да. Бий, биз кайсы урууданбыз деди. Силер таластан келсеңер, кушчу, саруу же Кытай, же ошол сол канатына киресиңер дегенен тамак отурушуп, сүйүнүшүп, ошентип тастыктап бериш керек да. Анан ошон барып калгандагы бизден мамиле үзүлүп калган. Эми өздөрү куда сүйөк болойлу, катташайлык деп аябай мына президентибиз дагы ошол жерге мектеп салыш боюнча делегация келип кетти, Монголиянын. Жылыштар бар, куда каласа катташпаса, кыргызда макал бар. Катташпасаң жат болосуң. Катташышыбыз керек.
Анан аларды алып келип, мисалы Афганистандан алып келгенде бир хандын баласы бар экен. Анда мен Мургапка барганда алып алдым. Ошол жерде Мургапка барганда, жерине барганда сүйүнүп, ар ким өзүнүн жери Меккеде, Мысыр, туулган жери. Ошону мен ойдо калдым. Буларды алып келип кыйнап, биздин түшүнүгүбүз бөлөк, алардыкы бөлөк. Бизде түшүнүк жакшы жашоо, машина, алардын түшүнүгүндө мындай руханий байлык, мындай кызыктырбайт ал, мындай адамча. Bizde olsa kança maşina var, niye biznesmen bizdeki aksaga aylanıp koygan da алар Материализм. бөлөк. Монголдор ма, афгандардыкы окшош. Анан эми мен түшүнүп атам, ошончо баргандан кийин ошол Монгол жеркесине барган делегацияны аябай жакшы тосуп алыптыр, сыйлаптыр, урматтаптыр, аны муну союптур дегендей, дасторконун жайыптыр, аны түшүнүптүр. Аябай жогорку деңгээлде. Тарыхчыларды кошо ала бардыңыз. Тарыхчылар мындай өзүнө керектүү, өзүнүн ошо адистигине жараша мындай бирдеме жазып алыштыбы же жөн эле сый көрүп эле келебир? Жок, булар азыр китеп жазып атышат. Кушбек Ачыбек. Өзү биз мамлекеттик тарыхчылар менен баргыбыз келет. Бирок алардыкы баягы салыштырганда биз партизандарга окшошбуз. Машинада уктайсың, бир көргөнүң күнүңө хан көрбөйт, сыйыңа бир көргөнүң кул көрбөйт деп машинада таштын үстүндө. А булар правительственный мамлекеттик армияда буларга шейшеп, суббота, воскресенье, гонорар, командировочный содержать этиш өтө кыйын. Ошого жараша биз эми тең менен дегендей өзүбүздүн ошондой мекенчил аксакалыбыз ошол Кушбек Качыбеков 73-кө чыкты. Ошол анан топтоп өзүбүзгө ушундай мамлекетке, кыргызга кызмат кылайлы деген ойдо. Горный Алтайга бардык. Тоолуу Алтай. Горный Алтайга ошол жерден Ташанта деген посттон өтүп 70 километр экен. Кошагач, Оңгудай, андай мындай деген бардык. Чолушма деген жерде кыргыздын Мундуз урусунун хандыгы болгон экен. Мундуз. Бапти сөздөрү. Андан олардан интервью алып, биз андан силер кыргызсыңар десем, моюңуңуз сүгөй, силер кетип калгансыңар. Манастырда, Тоолуу Алтайда төрөлгөндө. Жакып. Анан ошол кыргыздын 4 урусу бар экен ал жерде. Мундуз, сол канаттан, ичкиликтен Кыпчак, Найман, Тоолуу Алтайда. Тоолуу Алтайда. Анан Кыпчак, Найман, Мундуз, да бирөөсүн эсиме келбей атат. Ошол төртөө ошол жерде алып жолугуу балар менен. Андан кийин биз Новосибирскке келип, кайра келип бул жака. Андан кийинки экспедицияны биз Казакстанга бардык өткөн жылы. Казакстанга барсак, сен шашылыш угам деген баягы айткан боюнча, Димаш боюнча, ошол жерде Боровойдо кыргыздар бар экен, көп кыргыз. Келип бизди тосуп алышып, сүйлөшүп, алар бизге келип, аябай жакшы зарлык деген биздин ошол жерде өкүл болуп, ошо кыргыз эл биримдигинин чет өлкө диаспора катташыбыз аябай жакшы. Андан кийин сураштырып көрсөк, бул Сабитов деген санжыратчысы бар, казактардын, окумуштуу. Ошол бул жерге курултайга келгенде Кыпчактардын Димаш Кудайберген ошону сурайын дедим эле. Сиз ошого акырын сөздү ошого алып кетип атасыз. Мен ишенген жокмун. Мен мисалы үчүн жана буга чейин да сүйлөштүк да. Димаш Кудайберген бул кыргыз, урусу болсо жору дедиңизби? Ооба. Мен ошол жагынан Казакстанда жүргөндө кыргыздар, казакча сүйлөгөн кыргыздар конокко чакырышты. Мен өзүм жалгыз эле бардым, 2-3 барганбыз. Айтышты, мени адигинебиз. Ошонун бир Мөнөк деген уругу бар, ошого кушпойсузбу дедилер. Менен санжырасын карасак, адигиненин 5 баласы бар. Өрү, жору, баргы, карабагыш, сарттар. Ан жорунун баласы Барак деп. Барактан таркайт экен ак киш деп өзүнүн энциклопедиясын, өзүнүн санжырасын жазышыптыр. Бул Акмола, Кызыл Орда областтарында. Анан Димаш Кудайберген боюнча ал дагы кыргыз урусунанбыз деп айтса, көбү неге кыргызсың деп бөлөк жерде. Анан ошол жерде Сабитов деген санжыратчысы бар, Кыпчак кыргыздардан. Ал ошол YouTube'да кирсеңиз бар. Ошол бул Димаш Барак урусуна кирет. Булар 17-кылымда келген баатыр болгон, Барак атабыз баатыр болгон экен. Ошонун урпактары деп, ак киши деп
катташыбыз бар, телефондор бар. Бул Димаш Кудайберген менен эмес, берки Кызыл Ордолук өкүлдөр мененчи. Анан ошодон анан барактан баягы курултайда бири bununça жерди не кыласың деген баракты көчүрдү го. Ошол барак ушулар бир уру да Өзбекстанда көп жооруларчы. Эң көп. Ошонун уруктарынан деп айтып айтты өзү деле. Анан кийин YouTube'дан дагы чыкты. Ошодон кийин Димаш дагы өзү кыргыздарга бөлөкчө жакшы көрөм деп интервьюлары бар. Келип бир кан тартат. Ошондо Димаш Кудайберген адигинеден жоорудан барак болуп калат. Эми Сабитовдун айтышынча бул интерал баягы Сабитов санжырачысынын айтышынча Кыпчак урусунан Сабитовдун Жаксылык Сабитовдун айтышынча Имам Сараксинин өзгөндөгү мүрзөсүн тапкан мына Эрдогандын жакын адамдарынын бири, мындайча айтканда устазы Мустафа Акшит экен. Ошол Мустафа Акшиттин баласы бул жанагы Байрактар деп атпайбы? Ошо Байрактар заводунун директору экен. Моторун жасаган. Сиз ошол Мустафа Акшитти өзгөндө коноктоп жүрөсүз. Ошо видеосун көрүп калдык, ат мингизип дегендей, сыйлап дегендей, жанагындай алкоо сөздөрүңүздү айтып, негизи ал кандай байланышыңыз бар аны менен? Мен өзү чоң атам молда болгон, колунда аны тайтам молда Максыт деп муфти болгон Кыргызстанда, казы болгон. Ошонун бир тууган энеси Молла Кадырдын небересимин. Анан медреседе окуп калам, диний чөйрөдө. Анан ошо диний чөйрөдө окуп, ошол жерде медреседе мен баягындай 1 жыл 2 жыл окуп, Түркияга кетип, түркчө окуп, түркү анан ошентип таанышып, мамиле кылып калганбыз. Достук мамилебиз бар, Махмут Мекмет менен. Ал Гая фондунун башчысы. Гая кайрымдуулук. Анан булар биз барып турабыз. Булардын Кыргызстанга көп жакшы ойлору бар, пикирлери бар. Себеби дегенде имам Саракси, имам Азам мазхабындагы бул өтө белгилүү алым. Укук боюнча. Барды тааныйт дүйнө. Ошону Түркиядан келип изилдеп, мына жерде күмбөзү, мына жерге зыярат эткиле деп айтып берген чоң эмгеги бунун. 85-ке чыгып калган Мустафа Акшит устаз. Ошо сөз үчүн сыйдын урматтын башында болуш керек деп. Мен ошол Жогорку Кеңеш депутаты Улукбек Ормоновго ыраазычылык билдирем. Ошого көңүл бурайлы дегенде ал Өзгөн шаарынын ардактаатуулук кылып Мехмет Махмуттарга, анан Өзгөн шаарынын менен Стамбул шаарын достук кылып, Пендик деген шаар бар. Ошо мен достук кылып мен катышып бардым. Анан чоң жакшы иштер болгон. Анан ошого ыраазычылыгын билдирем деп өзүм жакшы көргөн, силер айткандай бир жакшы атты мингизип, көтөрмөлөп, мен да ал жакка катташып турабыз да. Аябай жакшы ыраазычылык билдирип коеюн деп ошондо катташыбыз бар. Эми ал жер деген имам Саракси боюнча айтсам, бул туризмдин чордону болот. Кудай кааласа Орто Азияда, Өзбекстанда бардыгы ошол имам Азам мазхабында туристтер бир келгенде бардык келип зыяратка келишет. Зыяратчы деген акча төлөйт. Биз туризмге басым жасаганда бирден бир бул өзүнчө жакшы мамлекетке пайдасы. Ошол жагынан мамилем бар да, катташыбыз бар. Мен эми албетте өлкөнүн баягы жетекчилери деңгээлинде жана Байрактардын ошол заводу менен деги эле Түркия менен ошол жогорку деңгээлдеги байланыш болуш керек. Бирок берки жактан сизге окшогон бийлер ошол Байрактардын ошо бир өкүлүнүн атасы менен ушундай байланыш, ушундай дипломатиялык, элдик дипломатия деп коебуз. Мындай байланыштын болгону деле менимче жакшы. Жакшы. Эми биз акча сурабайбыз, жаман оюбуз жок. Ушул ыраазычылыгыбызды билдирип коелу деп катташып жүрөбүз. Атасы ал көзү тирүү да? Көзү тирүү. Канчага чыкты ал? 85-86-га чыгып калган. Алым. Аны кыргыздарды барып окутуп, ал жерде Памуккаледе кыргыздарды окутуп, ушундай Кыргызмын деп сыймыктанат ал дагы. Себеби имам Сараксини
Ушу мен имам Сараксил өзгөндүкмүн деп сыймыктанат. Себеби дегенде имам Саракси ферс Иранда туулса да ушул жерге коюлган үчүн ошонун деп бул чоң алым келип турат жылда катышып турабыз. Кыргыздардын саны бүгүнкү күндө мына 7 миллиондун ар жак бер жагы деп атпайбы. Сиз айтып атасыз, жок. Тияк бияктагы жан жакка болдагы өлкөлөрдү, алыскы өлкөлөрдү коштогондо бир 10 миллиондон ашат депчи. Ал эмнеге таянылып айтылган статистика? Мен себеби өзүм ар бир мамлекетке Казакстан, Өзбекстан, Сибирь, Тажикстан кыдырып келип мен ошондо тыянакка келдим. Мисалы Красноярскіге барып, андан біз Минусинский, Хабакан, Тываға чейин бардык. Ошо жерде Минусинскийде Миңсу деп коелу. Миңсуда ошо жерде музей бар экен. Мартьянов адында музей. Ошо жерде кыргыздарды даана чагылдырыптыр. Канчалык кубаттуу эстелиги жазылып, кыргызский каганат, бейбарстын мемеси ошо жерде ынандым. Анан Тываға барганда, Тыва Кызылда, Энесай, чоң Энесай, кичи Энесай бирип туруп, Улуу Энесай деген дарыянын бириккен жеринде, ошо жерде музейде академик Кадырул деген Александр Кадырул болсо керек, адашпасам. Ошол мен айттым да, кыргыз барбы десем, мен кыргызмын деди, Энесайлык кыргызмын. Мына кыргыздар тоон. Ошо жерде кыргыздын урусунан муңгуш, олар урусун алдына муңгуш, мисалы сен жору Эрнис дегенде муңгуш деп жазылат экен. Муңгуш атын кыргыз деп жазылат экен. Андан кийин Сарттар урусу адигинен Саяк урусу, көп уруулар ошол жерде Найман урусу, Кыпчак бардыгы бар экен. Ошол жерден анан таасирлендим да, биздин кыргыздар, биз анда кыргызча же мусулман эмес, буддист кыргызды көрдүм. Башка тилде сүйлөгөн кыргыздарды көрдүк. Кыргыз биз өздөрү айтып атышат, биз кыргызбыз, силер бизден кеткенсиңер деп. 6 ай анан Тажикстанга барганда жерге тал укмуш чычкандын ичинде токтогулдай кооз жер экен. Ошол жерде 96 жаштагы өмүрүн кыргызга арнаган Хамит деген аксакал коноктоду, музей кылыптыр. Кыргызда дүйнөдө ондой музей жок. Жыгач баягы өтүк баардык кыргызга таандыкты мамлекетке өткөрүп бериптир. Ушунчалык карап биз ошол жерде интервью алып, жолугуп, кыргыз өтө чоң эл экенине ынандым. Себеби Тажикстандан Мургапта кыргыздар. Ушунчалык анан өзүнчө сен айткандай көп ошол Батулга ошолар көп аманат сөздөрдү айтат. Эми айтсаң бизде кайра келгенде сразу эле апкирчилик алып кирип коет, башка мамлекеттер жеке допуск бербейт. Ошого бир фикирим бар, эгер ошо тиешелүү адамдар, ошо генералбы, кандай максаттарда жолдорун айтса, айтып болгонун айтып, элдин аманатын жеткирип деп. Анан бул жерде баягы бала төрөлүп, ого 1 миллион берип чоңойткончу, бул жерде чоң поңу менен кошо эле кыргыз мындай автоматически масштабный көбөйө турган. Бизде чоң мүмкүнчүлүк бар. Эми ошо мүмкүнчүлүктү бул чоңдор чечет. Биздин ишибиз мурдубузду тыксак бизге туура келбейт. Анан ошо мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек. Анан биз аларды көчүрүп келебиз. Дагы бир кайталайм. Мындай кылайлы деп кыйнабайлы, ошо жерде түрө берсин. Кыргыз болсун, катташ түзүлсүн. Армяндардын диаспорасында, Англияда бар, дүйнөдө бар, кичине Англиянын армяндар кармап турат. Диаспораларды күчөтүшүбүз керек. Эң кейиштүү мына диаспоралардын бирикмесинде баштайм деп мекенчилердин айттым го, уюштуруучусумун. Бизде баягы 20 жыл мурун диаспоралар башкарып кыргыздар абдан күчкө келген экен. Күчтүү болуп, акча таап, азыр ошолар озурасты карып, баягы темирди эскирет да. Азыр чын ачыгын айтканда мурунку акыбалы жок, жардам бере турган биздин өзүбүздүн кредобузду жеп коюппуз, миграциялар. А балдары зачем твой деревня деп алар совсем ошол жерден үйлөнүшүп, ата дагы баштадыңбы дейт. Алар азыр подъездин алдында отуруп кала турган акыбалга келиптир. Өзүбүз бир ошого биз кыргыз деп кандарына киргизип, өтө бир бөлөк нукта тарбиялашыбыз керек. Кыргыз азыр 2 нукта болуп атат. Келечегин менин көргөнүм. Биринчи жогорку муну, кичүү мун. Жогорку мун бардыгы мына алхамдулилла мусулманмын. Эми молдокелер туруп түшүнөт. Дин жакшы. Ошо диндарга өтө берилген эмес, ылдыйкы мун
англисче, орусча, Европага кетем деп ушул жеринен биз иштеп кыргызга көңүл бурулуп газета журналдарын чыгарып кыргызча сүйлөтүп ушундай иштеп калышыбыз керек да. Ошондо улуу кыргыз каңалаты Кудай кааласа өзүбүздүн ордубуз бийик болуп. Демек сиз айтып атасыз, мынау өзүбүздүн иденттүүлүккө, өздүгүбүзгө, тамырыбызга, кыргыздын наркына, кыргыздын тамырына мындай маани бербесек, улуу муундар эми акырындап сапары карып кетип атат. Алар акыры жок кала тургандагы учурлар болот. Алардын урпактарында көөдөнүндө мындай кыргызмын, нарк, түпкү тамырым деген нерсе жок. Алар Кыргызстандын ичинде болобу, Кыргызстандын сыртында диаспоралардын ичинде болобу бала чакасы. Ошол нарк жок болсо, ал чет өлкөдө эле эмес, Кыргызстанда дагы бул нерсе кооптуу нерсе дегенди айтып атасыз. Ооба, кооптуу. Сиз болсо жанагы диаспоралар менен, чет өлкөлөрдөгү жанагы ушундай коомдоштуктар менен мындай анча-мынча иш алып барган адам катары постоянно алып барып турупту. Ошол жерде диаспораларга маани бериш керек. Алардын урпактары кандай болот? Ошол өлкөлөргө мындай ассимиляция болуп сиңишип кетпейби? Аты кыргыз болгону менен анан ошо бирөөсү англичан, бирөөсү немис, бирөөсү дагы бирдеме болуп кетпейби дегенди айтып атасыз да. Ооба. Биз мынау чет өлкө диаспоралар боюнча Кыргыз конгресстин мен уюштуруучусумун, кеңешчисимин. Өткөн жылы биз Стамбулга топтодук. Бүткүл диаспорадан, Швециядан келди, Япония, дүйнөдөн. Ошол жерде кыргыз тил коому, кыргыз тил жана маданият Райымжан Рахманов. Ошону жетектеп, анан Кадыр Култаев, Кыргыз конгресс. Ошол жерде 3 күн чогулуш болду, кыргыз даңазаладык. Анан чогуу ортосунда мына биздин Нурлан Азгалиев, вице-спикер, ошол достору менен сый тамак берип, өтө жогорку деңгээлде уюштурганбыз муну. Каржы ошол диаспоралардын айткандардын баардыгы эле диаспора эмес, чет эмес, өз сенин балаң, жеменин балам орусча коом тарбиялап коет ба? Үйгө бар, айылга телефонда тарбиялап. Телефонда тили орусча чыгып атат. Ушуга көңүл өтө буруш керек да. Эми Кыргызстанда жанагындай спикерлер клубу деген бар экен. Анан генералдар клубу деген бар экен. Ошол клубтар менен дагы сиз активдүү мамилеңиз, катышыңыз бар да, Бар. Ал мисалы спикерлер клубу деген эмне? Ал мурда спикер болгондор. Мурунку спикер болгондор Медеткан Шеримкулов катташыбыз аябай жакшы, Ахмат Байкелдибек айтып калды, ушундай топтойбуз деди. Аны топтогондо өз баардыгы спикер генерал. Ким ылдыйга барып чалат. Уюштуруучуну баарын кой коят. Баардыгы. Сизге окшогон баягы шулда менеджер керек да. Анан айтып калды, ушуну топтойсуң деди, топтойм дедик. Анан баарын топтоп Медеткан Шеримкуловду төрага аткаруучу директорун Ахматбек Келдибековду шайлап, анан ал жерде отурушу өздөрүнүн пикирлерин айтып, Алтай Асылканович, Алмамбет Матыбраимов жакшы барды. Кыргызстан мындай болот, Зайнидин Курмановдор дейт. Менин ишим саясатка алып төргө отуруш эмес. Ылдый жагында отуруп уюштуруп берип, площадка түзүп, журналисттерди площадка түзүп коюш. Анын жерде влияние жок. Анан баардыгы уюштуруш керек да, бирөө. Баардыгы генерал болсо бирөө уюштуруш керек. Ошентип анан спикерлер клубу, чет өлкөдөгү диаспоралар эмеси, мына кайрымдуулук фонд боюнча булардын да уюштуруп атып, ошо кайрымдуулук бирикменин президенти болуп калгам убагында. Ушу сен ылайыктырсың деп 6 айда иштегем. Анан ошол жерде Садыр Нурболчоевич, Камшат Кыдыршаевич ошол баягы шайлоонун алдында 2020 анан биз жакшылыктан башта деп эмеге Кочкордо городокко, шаарчага капсула салып, анан буга колдоо керек да, күчтүү. Колдоо жок болгондон кийин анан тапшырып берген, уят болбойн деп. Анан колдоо керек да, айрыкча бийликтен. Анан бул жерде ошого анан тапшырып башкалар иштеп калды. Анан азыр иштелбей калды ошол боюнча. Анан азыр дагы аракет кылып атабыз, кайрымдуулуктардын бирикмесин топтоп кыргызга жыгылганды көтөрүп, муктаждын ыктыяжын чечип. Бул деген өтө сооп иштердин бири. Себеби ошондой кылайлы деген пикирлерибиз бар, ойлорубуз. Бая сөз башталганда айттыңыз, мен ошол диний багытты медресе, ушу молдочулукту бүттүм дедиңиз. Окуп 2 жыл окугам да медреседе.
Анан ошол молдокелер чөйрөсүндө да негизи жүрдүңүз, жүрүм. Муфтиятта да жүрдүңүз. Муфтиятта Анан сиздин ушул дин илими жагынан мындай адиссизби же илимиңиз барбы? Ал чөйрөнү канчалык деңгээлде жакшы билесиз, муфтиятты? Ооба. Мен эми диний чөйрөдө чоң атам молда болуп колунда, тайтам муфтий, казыдан була молдагадыр, тайтам имам. Ошо кичине мен диний тарбияланып, андан кийин медресеге келип 92-жылы. Ал жерде келип, анан бул жерде деле ошол уюштурук мага вазифа болуптур. Баягы тамак ашын, кийим кечесин. Ошентип жүрүп, анан кийин молдолор менен бирге жүрүп, бирге жүрүп каржылык боюнча эле жардам кайрымдуулук иштерин жасап жүргүп, анан азыр муфтияттын мурун 20 жылда кеңешчи болдум. Коомдук кеңешчи. Анан бардык жумуштарым коомдук кеңешчи. Анан баягы кыйын убак болгон. Муфтий имамдарга, оларга группа түзүп, стипендия бердирип, колдон келишинче жардам бердик. Мына азыр бийлик жакшы көңүл буруп, буларга машина, айлык бергенден кийин бир жылдай болуп калды. Азыр Абдулазиз Таксыр бул эми муктаж эмеспиз, жардамга өзүбүздү каржылап калдык деп. Азыр биз бир жылдан өтүп калды, өзүбүзчө өзүн өзү алып кетет. Айлыктары жакшы, машиналары бар, зданиялар бар, ошодон Мамлекет көңүл буруп атат. Мамлекет көңүл буруп, азыр бизге муктаж эмес да. Ошону ондон өтө муктаж болчу, айлык жок эле, тамагын уюштуруп. Анан ошондойдо да сиз баларга менеджерлеңиз. Менеджер, анан кийин кээ-бирки алымдар, ачыгын айтканда, мурунку Чубак Тамылалар, башкалар алымдар менен мындай жолугушуп, ой пикирди айтышып, аналитика керек да. Эми ошол молдокелер чөйрөсүн илгери иштешип калдым, аралап жүрүп калдым. Азыр дагы катышыңыз бар экен. Ушул молдокелер, алымдар, исламий адистер элге туура исламды жеткирүүдө, ыйманды жеткирүүдө канчалык деңгээлде өзүнүн мындай милдетин, вазифасын аткарып атат? Бул молдокелер мен медресени окуса эле баардыгы алым болуп эсептелбейт. Мен мындай катышуучумун, менеджерим ал жерде деле мындай. Бул молдокелердин орду аябай жогору. Себеби дегенде бул балдарды тарбиялоо, кыздарды тарбиялоо жагынан көп кызмат берип атат. Мисалы, мына Европада, башка жактарда балдар төрөлбөй, үйлөнүшпөй, булар үйлөнгүлө, укук улагыла, намаз окугула, ыймандуу болгула деп илгери Советтер Союзунда армияга апарып тарбиялап койчу эле, келип үй салат эле. Азыр ондой армия жок. Бардыгын ыйман менен кармап, жаштар азыр мечиттерде аябай орду толуп, жакшы жагы өтө көп да. Азыр Кудай кааласа жакшы, булардын дуасы, булардын элге кылган кызматы абдан жогору турат да, алымдар. Алымдар эми кызмат кылып атышат, жакшы бардыгы. Ошондой деп ойлойм. Мына бул негизи менеджер экенсиз. Баягы спикерлер клубунда, башкалар клубунда, уруу бирикмелердин ортосунда, диаспораларда, ошолордун баарында жүрөсүз, молдокелердин чөйрөсүндө деле жүрөсүз дегендей. Анан эми ошо уюштурганда бир жерге чогулат да. Чогулуп отурганда бирин-бири карап тиктешип отура берип, дасторкон жайылат. Дасторкондо бир нам менен эле чай эмес, эми баягы тай союлат, башка союлат дегендей. Анан кээде мында карап турсаң, мындай уруулук деңгээлде мындай мааракелер болот, тойлар болот. Ошол той аш боюнча кыргыздын анын чыгашасы, кереги жок эле бир ырым-жырымдар, ошол боюнча көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым бул жерде мисалы топтолушканда ал өздөрү көтөрүшөт чыгашалардын бардыгын. Андан кийин бул жерге кыргыздар бир жерге чакырса, бир тоок нети менен эле кетпейт. Булар каныбызда бар. Сый көргөзүп, анан ошон үчүн келишип, акыл насаатын айтып, аксакалдарыбыз көп баягы элге кызмат кылгандар. Ошо каныбызда бар экен. Эми акырын эми жаңы ошонун акырын
иреттеп модернизация кылып уже кофе менен боло турганда күн алыс эмес кудай кааласа. Кофе менен эле болуп калса деле болбойт го дейм. Ырсады да. Жеңилирээк вариантын ойлоп, жылкы болсо койго өтүп, кой болсо тоокко өтүп дегендей. Ошондой бир эми кудай кааласа өзү тарбиялайт, капитализм өзү тарбиялайт да. Чыгашаны. Генералдар клубу деген бар экен, ага. Агатына сенем жок. Ал генералдар клубу алы генерал Камчы Кыдыршаевич топтоп, андан көңүл буруп, жакшы иштер болду. Бош генералдар. Бирок генералдар клубу бар, спикерлер клубу деген сыяктуу. Спикерлер клубундай бар. Дагы андан ал экөөнүн тышкары, мисалы үчүн генералдар клубу бар экен, спикерлер клубу бар экен. Дагы кандай клубтар бар бизде? Мен кандай клуб экенин билбейм, эми көп да. Тоок сүйүүчүлөр, ит сүйүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр деп клубтар түзүп берген да. Ал аты бөлөкчө да, мисалы федерация, андай мындай көк бөрү федерация, аламан дегендей. Ошондой түзгөн да, аты бөлөкчө барды. Булардын баардыгы мамлекеттин ынтымагына, биримдигине пайдасы эле тиет да. Эми сахна артындагы жанагындай мамилелерге аябай уста экенсиз. Президент Садыр Жапаров менен генерал Камчыбек Ташиев менен дагы мындай сахна артындагы жолугушуулар, же кандай бир сүйлөшүүлөр, же кандай бир шуулдап айта койгон, дей койгон ушундай учурларыңыз да барбы, мындай байланыш? Башында эми Кудайдан жашырып, пәнді жашырбайсың, президенттің да кабылдоосунда болуп, ошо кыркыруу боюнча, эл биримдиги боюнча иш боюнча отчет берип, жакшы иштер. Анан Камчыбек Кыдыршаевич боюнча биз Кыргызстан аз эле өзү тааныйбыз да. Бул анан башта бирге жолугуп калган жерде 4-5 жол жолуктум, просто тааныйбыз. Ошол жерде эле мурун бийликке келгенден мурун эле мен мамлекетти оңдойм, Сингапурдай кылып, жемкорлорду эме кылам десе, биз таңшалып кантип кетти деп айлатып, ошонусун төө мин элек кезде. Төө мин элек жүргөндө. Мин элек болгондо. Анан ошентип өзүнүн ички мемесин көргөзүп, Монас айткандай, көрөсүңөр мындай дегенден бир катыштыгы бар. Анан мен да бирок өтө чоң иш деп анан деп ойлойт элем, мына эми көрүп атасыз мамлекетте кудай кааласа жакшы жагына өнүгүп атат. Ошол анан Нурлан Шакиев боюнча көп мамиле жакшы болуп турган эми көрүп элекпиз бир 2 жылдан бери. Бирок бул кишинин баягы кыргыз деп күйгөнүнө. Мисалы биз Алтайда жүрөбүз, Оңгудай, Хош Агаш деп ошол эле тилдер калган. Бизге бир келип эле бир күндө орустун бир мисалы Лагминенко ким бирөө жазып койсо керек да, 80-де Быстровка болум, Первомай бул деп. Ошол айтып жүрөт, Тургунбек бул деп. Ошол эми бир чечим менен мына 4 район Бишкекте. Ушуларды бир Манас Ата району, Бакай Ата району деп бир атактуу район кылып эме кылса, мен өзү чоң ишеничибиз бар да, ушундай ушу киши оңдосо оңдоп кетет, колунда бар мындай бийлик. Ошону кыргыз үчүн иштеш керек да. Ошо эми жакшы, эми ошо кайсы төбөлүү болбосун кыргызча сүйлөйлү, кыргызча аталыш, жанагы жер суу аттары кыргызча болсун дегени жакшы. Бирок ушу канча мына режим алмашты, ошо Бишкектеги 4 райондун аталышы ошо боюнча келет атты. Анан кийин иш жүзүндө рас жанагындай жалындуу сөздөр айтылгандан кийин башкасы аябай толтура алмаштырчу жерлер. Эми жок дегенде ошо Бишкектеги 4 райондун аталышын алмаштырып койсо дегенди айтып атасыз да. Ооба, эми буну дагы ошо Камчыбек Кыдыршаевичтай бир решение кабыл алган адам. Эми коркпой баштай бериш керек да. Чыңгызхан айткандай, коркпа баштарын таштаба дегендей. Бир ушул кыргыздарга өзүбүздү барктабасак болбойт да. Өлкөбүздөгү адамдардын сурай келсең, жекече сурай келсең, ар бир өзүнүн баалуулуктары бар. Ооба. Ошол эле учурда фактылай алганда, де факто Кыргызстанда ар кандай баалуулуктардын таймашы жүрүп аткандай. Батыш баалуулуктары, ислам баалуулуктары,
Орусия менен болсок сонун болот эле дегендер, Кытайга жан тарткандар, ошондой баалуулуктар. Менимче тигил же бул баалуулукка мындай табит тартуу бул нормалдуу эле көрүнүш. Бирок ошол эле учурда анын кооптуу дагы жагы бардыр, артыкчылык дагы жагы бардыр. Деги эле ушул баалуулуктар күрөшүндө кыргыз ким болуш керек? Заманбап кыргыз деген ким болуш керек деген суроого кандай жооп берет элеңиз? Мен ушул суроого Төгөлбай Сыдыкбековдун жакшы жазган жери бар да, биз арча көп жашайт. Себеби бардык бутактарын чаржайт кылбай бириктирип тамырга кетет. Биз кыргыз дегенге тамырыбыз кетип, бөлбөй сен буддист экенсиң, сен мусулман экенсиң, сен казакча сүйлөткенсиң, сен афганча сүйлөткенсиң, кыргыз деп бириктирип, ошол жерден биригип, өзү кыргыз нукура, ошо Миңсууга барып көрсөңөр болот. Кыргыз дүйнөнүн почти көп жерин кыргыз каганаты болгон. Ошол жагына иштесек, Кудай кааласа буйруса, биздин өмүрүбүз көрбөстө, биздин келечек көрүп, кыргыз деп аккан арыкта суу агат дегендей, бул өзүбүздүн арыгыбыз даяр, кыргыздынчы. Ошого бир болуп, ар бир салымыбызды кошушубуз керек да. Анан биздин машина, үй, андай мындай бул тарых үчүн иштешибиз керек. Анан өзүбүздүн келечекте балдарды тарбиялашыбыз керек. Азыр 90% атасы кыргызча, орусча билбейт, баласы кыргызча билбейт. Өзү же ат башыдан, же алайдан, же каракылжадан ар бир үйдө бар. Булар эртең кандай болот? Туруп ошого бизе кыргызсың деген биринчи нукура, бизге жаңы бир подход керек да мемеге. Тарбиялан, келечек муунду тарбиялашыбыз керек. Келечек сечет. Биздин эскилер, биз деле белгилүү убакытта кетебиз, болду чарчадык, баягы иммигранттардын, баягы илгерки бизнесмендери подъезд алдында отуруп калгыдай такча таппай калды, мунуку шарт жок. Ошого биз көңүл бурушубуз керек да, кыргыздарга мамлекет көңүл буруш керек. Бул президент көңүл буруш керек, башка кишилер. Анан бул жерге барып, бул дүйнөлүк нерсеге азгырылсак, убакыт өткөрөбүз. Анан орустан деле орус менен, Кытай менен ала турган жагын алышыбыз керек, илим. Шариятта деле илимди Чинге чейин илде деп пайгамбарыбыз айткандай. Батыштан деле алыш керек. Алыштан баарын жакшы жагын алышыбыз керек. Бирок бизди фундаментинен кыргыз деп кылыш керек. Анан ниетибизди оңдошубуз керек. Биринчи медресеге барганда иннамал амалу бинният бисмиллахир-рахманир-рахим. Ниетиңе жараша иш болот. Ниетиңди кыпындай бир мындай ада чалайын, мен мындай кылайын десең адашасың. Кудай ыраазычылык үчүн кылып кое бериш керек. Сен айтканча, сен ушундай болосуң, сен мындай болосуң, министр болосуң. Алардан мисалы бир пейла чай да ичпейсиң, просто Алла ыраазычылык үчүн мамлекетке пайдасы келсе, анан бул мындай болуп, андай болуп, баягы деңгээлди түшүрбөй, жогорку кыргыздын деңгээлинде, бийик тоодо кыргыз ушундай жогорку деңгээлде ой жүгүртүп кетишибиз керек да. Анан бири-бирибизди мисалы президентке кирип чыксаң артыңан бешегир жамандагандай угуп эле жүрөбүз го. Мисалы Марс Байжиев айткан экен атасын. Марбайжиев. Мен атам кимдир эме кылганын изилдеп көрсөм, кыргыз катташпай калгыдайды, баардык эле толук катты жазып андай эткес жаңы барак менен кетиш керек деген пикирдемин. Үй бүлөлүк баалуулуктар боюнча эмнени айта аласыз? Үй бүлө аял менен эркектин мамилеси, үй бүлөдөгү баягы бир ыйкы-тыйкы мамиледен улам көп үй бүлөлөр талкаланып калып атат. Ажырашуулар дегендей, аялды кордоо, түгүл өлтүрүп коюуга чейин барган айрым бир фактылар болуп атат. Балдарды тарбиялоо маселеси, балдарды ата-эне тарбиялап атабы, же болбосо колундагы телефон тарбиялап атабы, телефондогу идеологиялар тарбиялап атабы деген маселелер баары келип ушул үй бүлөлүк баалуулук боюнча кандай пикириңиз? Эмне кылыш керек? Үй бүлөнү тарбиялаш үчүн биринчи мына еврейлерде энеге байланыштуу. Эне 9 ай көтөрөт. Анан багат, анан садикте эжеке болот, мектепте эжеке болот, армияга барасың, 2 жылдан дагы бир эжекенин колуна түшөсүң. Атаң
Kömür ala келчисе мен көмір ташыгычмын дейсің. Аялың айтса апаң үнүн окшотуп ташыйсың. Ошонусу андай энени ошон үчүн пайгамбарыбыз эне анан ата деп. 3 эне тарбиялайт. Эне кошо жанында келечек мун энени. Бул завод изготовитель дегенде эне эркекине заказ берди. Ал төрөлдү. Анан командировка алжак болчу. Эненин орду өтө бийик. Ошого бул исламдын орду аябай жогору турат. Себеби дегенде энени сыйлагыла, энеси дагы анан сыйлаганда дагы бизде азыр эркектер орду көргөн жакты да айтып коюшубуз керек. Бул 90-жылга чейин күчтүү болуп турганбыз. Базарга эркектер чыкканбыз. Базарга чыгып, анан эле бир малдар экеттеген чыгып, эркектер тепкилеп акчасын алып койгондон аялдар чыгып анан бийликти алдырышып, азыр көп бизнесмен аялдар чыгып, аялдар күйөөлөрү шофер болуп калды мисалы. Ал жагы да бар. Ушунун баардыгын балансты ушу дин ислам сактап турат да. Күйөөңө итаат кыл, сыйла, күйөөң орду бөлөк деп. Ошондо исламда баалуулуктар бар, бирок ислам келгенге чейин деле Кыргызда аялды сыйлоо жагы, үй бүлөлүк баалуулуктар, төр кимдики, аялдын орду каякта, үй бүлөдө статусуна жараша улуу кичүү мамилеси ага чейин деле менимче болгону ошол нерселер менен ислам баалуулуктары мындай шайкеш эле. Салт менен шайкеш келет да. Шайкеш эле ал ислам келгенге чейин деле бизде ошондой нарк болгон. Ошонтип айтсак менимче туурараак болчудай. Туура. Себеби дегенде баягы көлүктү, тулпарды эне бээ төрөгөндөй бул жаратканда өзү эне аркылуу келет да. Азыркы илимдерде деле. Анан бул кылган кызматыбыз биздин баягы Курманжандатка энебиз, мына 7 Алмектатка 7 акелерден биз үлгү алышыбыз керек. Мисалы Курманжандатканын неберелери, баласы Сибирге сүргүн кетип, анан Ошко келишет экен. Мен амнистия болуп келсе 1 үйүр жылкы, 2 үйүрбү, корологон койлор, анан төөлөр. Буну каяктан алдың? Дейт да балдарына Курманжандатка энебиз. Айтканда айтат, мына казак достордун төө берди, түндүктү туугандарыбыз жылкы берди, өзбектер кой берди дегенде айткан экен, силерне соодагерсиңер, силер бексиңер. Атың болуш керек, кылычың болуш керек. Эли силердин байлыгыңар, каерге барсаңар, ошондой принципте акчага азгырылбай, мына аткан минерлер ушундай стилде иштеш керек да. Анан бул акчанын Батулга кабыл алды резиденциясында. Кошумча айтып коем, Монголиянын баягы меценат, миллиардер. Айтты, бизнес кылабыз дедилер. Биз айттым, биз бизнесмен эмеспиз дедик. Анан жанындагылар, неге бизнесмен? Бизнес кылбайлык. Мясокомбинатын апарды, базаларын апарды. Анын болуптур десең бир жагынан анын жер бир нерсе сураса жерин издешиң керек, очередке туруп 1-2 ай убактың кетет. Анын үстүнө сен ар ким өзүнүн ишин кылыш керек. Түрктөрдө сөз бар. Касапчылыгын кылат, бизнесмен саясатка аралашпайт. Анан туруп эле өзүң тарых изилдеп жүрсөң, анан эле барып эт сатам, анан сатам деп убактыны кетирбей, ар ким өзүнүн вазифасын аткарыш керек. Ошондо мамлекет өзү өнүгүшүнө зор эме түшүнөт, дөбөлгө түшүлөт. Сиз менен баарлашып атканда буга чейин айттыңыз, мен ушул сынган кылычты Төлөгөн Касымбеков жазуучубуз сынган кылыч чыгармасын көп окуйм, кайталап окуйм. Ошол сынган кылычтагы жанагы ордо оюндары кадимкидей эле азыр деле ошондой болуп аткандай, тарых кайталанып аткандай, ошол эле оюндар, ошол эле тоолуктар менен ордолуктар дегенде айтып калдыңыз да. Анан кийин жашоомдо негизинен ушул сынган кылычтагы моменттерди көп мындай байкайм, ошого таасирленем дедиңиз да. Жашоомдо да ошол сынган кылычтагы принциптерди колдоном, ошонун өлчөмү менен карайм деп. Бул сынган кылыч сиздин жашооңузда бул кандай критерий? Мен өзү көп китеп окуйм десем жалганчылым. Анан бул жерде мен ушул сенин адам устаз тутат.
Ошонун бири сен баягы Котормоң, Төрөкулдур, Мансур, Ханназар деген силердин баягы аудионы чыгарып койдуңарбы? Аудио китеп. Абдан ошону тынбай окуйм. Беш көчөдө наушник салып бош убактымда анан сенин үнүңө ошентип Алмамбет Бекназар топтоп орус басып келатат. Эмне чара көрөбүз дегенде Алмамбет Бекназар алар тамак жейт экен. Жесе анда чечилет, мен алып кеткиле деп ошондон Бабилби түшүнүп, значит сыйлап аларды орустардан бир баракка кол койдуруп алат. Шуну колдоп жүргүлө баягы. Ошон сарындай бул жерде бул чоң стратегия өмүр боюна бий болуп, анан бул жерде патриоттук мемеде кылып, мисалы Болотхан мен колго түшүп берейин, элдер кырылбасын деп бул жигитче өзүнүн өмүрүн берип, анан токтогула деп качпай. Өзү хан дегенден кийин сөзүндө туруп берет, өмүрүм уш экен. Ошондой тарбиялык жагы өтө көп да. Сынган кылчы эмес, Султан Сулаймандын баягы алтын меме кылым. Ошону деле бир 2-3 жыл окуп чыктым, көп нерселери бар да. Азыр деле ошону салыштырам, себеби дегенде мисалы азыр ошол азыркы бийликтин башчыларын жакын адамдарын иштен алып койгондо, анан сен алып койдубу дегенде алып койду, телефон албай атат дегенде ол Султан Сулайман Ибраимди аса берсин дегенде башы ийгени жетпей. Ошондой бул саясат деген өзү ошондой. Ошондой жактары бар. Анан дайым окуп турам сеникин китебиңи, мына азыр Санжы Сыңга кылчында кино тартабыз деп Нурлан Шакиев меме кылды эле, ошондо сени көрөм да мен мындай. Жо мен аны касапчы Ариштин касапчысы бар, кино тарткан өзүнчө кишилер болот, анын сценарийин жазган өзүнчө кишилер болот. Бул көп тармактуу бир мээнеттин жыйынтыгы болот. Анан ошонун бир кичине бир жүгүн көтөрүш керек болсо, ошол окуп бериппи же болсо мындай ошол машвара кылып, кеңеш кылып, ушул кинонун кайсынысын мындай тартсак болот, кандай кылып тартсак болот дегенде ошого тиешеси бар. Ошо аудио окуган же болсо дагы бир тарыхчы же дагы бир адис чогулуп алып туруп ошол бир кинону бир жараталычы. Сценарийине кандай кеңеш айтасыңар десе, ошол кеңеш айтуучу катары балким. Сен баягы Сталин убагында Левитандар го. Ошон сандай сынган кылыч деселе сеники менен окуп мен. Ошондой элестетем да, сенсиз ал жерде. Ушу Эрнис деле кино тартып ийет го деп. Берип анан мындай ушундай болгон Скобулев басып келип. Бааңызга рахмат. Албетте бааңызга рахмат. Анан ошол көптөгөн аудио китептер окулуп атат. Ошонун ичинде ошол менин окуумда сынган кылычты укканыңыз, угам деп айтып атканыңыз мен үчүн эми албетте бул кубанычтуу. Ошо рахмат сизге. Бардык чыгармаңы аудио. Анан бардык суроолорун дээрлик берип бүтүп турмун. Анан сиз атка көкбөрүгө жакын экенсиз, Ооба. Өзүңүз чарбаңыз, мүлкүңүз аткармайсызбы же көкбөрүгө барыш үчүн аткармайсызбы же кандай? Мен чабандын баласымын. Анан өзү онду бүткөндө чабан болгонмун. Калгоозду таркатып коюп шара келгем дегенде солдатский шимди кийип алып, анан атка бир 2-3 жыл болду. Саяп кетти картары биздин аттарыбызды чаптырып. Анан бул көкбөрү кыргыздын саясат бийлигине окшош. Ким главный президент таштайт, президент болот, ким жетелеп кирет, ким бери жактан тосот, ким колдойт, баардыгы тактикалары окшош. Тактикалар куюп койгондой. Бирөө урдуруп турат. Ошол сандай саясаты ошондо. Кээ бирдеги ачык айтканда, кээ бирде мисалы жору урусунан көкбөрү берсе, ошол урундун балбаны ташайт деген закону бар. Ал Андан озуну эч ким таштабайт. Жок, ал болгондо эм бөлүшөт. Коалиция болот ол жерде да. Анан жалына таштап берет. Анан барып таштады кылат. Ошол эле бир чоң уру бир кайрылып калышты. Өзү туугандар квартира коюп элитни. Анан мага келишти. Кандай болот эми? Көкбөрү улап өткөргөн ата. Жок, ошо призди ким ташайт? Мен айттым, призди кайсы урудасың? Бул урудан, бул палван таштайт. Десем айтты, жок, аяктагын айтасыз, улак берүүчү. Ошол урунун эле баласы. Ол кандай ташайт ал?
Себеби дегенде буга күчүндө барып ташайт деп. Анан көрөсүн дедим, барбадым, чет мамлекеттен элем. Анан бул палман таштады деп. Себеби дегенде кыргыздын өзүнүн бир жазылбаган закондор бар, окшош. Аты күчтүүлүгү, бардыгы, анан команда стратегиясы, анан бардыгы ошондой жагынан көкбөрүгө туура келет да. Ордо оюнундай да. Ордодон чыгарган ашык ойногондой. Кыргыз шахматка окшош да, кыргыздын шахматы да көкбөрү. Анан бул ошол жагынан кыргызга нукура мына манасчылыкты мисалы мына Курманкул Зулушев досубуз прокуратурага барсаң кечке манас айтат, манасты баягы сагынбай айтып, аны көкбөрүгө ушунун эмгеги чоң кызмат кылып жүрөт, ошол бир жагын ошол жагынан кылып, ушундай ар бир адам бөлүп патриот кылып өзүнүн кыргыздын салт санасын, улуттук оюндарын колдосо, Кудай кааласа келечекте көп жакшы ийгиликтер болот. Мен дагы бир сурадым эле, өзүңүз мындай атпагасызбы, аткармайсызбы? Өзүм кармайм, атым бар, жылкарым бар. Ошол анан бул кармайм, азыр өзү 2 жыл болду, мындай дагы бир жерде опытальный оюн. Путуң сынып калат, путуң сынса жумуш калат. Тем более жашоаңда жүрө бересиң, ярым сынды колдор кыйшык болот. Азыр өзүң айтмакчы мындай этият болойлук дегенде 1-2 жыл болду. Бар кабардар болуп турасың да. Азыр укмуш өнүкпөдү. Көкбөрү эмес, арашан кой өнүгүп атат. Ошонсандай бул жакшылыкка да Кыргызстанга. Осмон ага, анда ошол подкастка келип, менин берген суроолорума чын дилден жооп бергениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Осмон ага деп атам, Осмон аке деп атам. Негизи Осмон би экенсиз да. Анан ошол баягы бул би десе илгерки убактагы баягы би Байбанап дегендей эмес, эми сиз менеджер экенсиз. Менеджер, уюштуруучу. Баягы мурда жанагында чоң болуп иштеп кеткен, министр болуп иштеп кеткендердин баягы ортосунда менеджерлик кылып, бир ошондой уруулардын ортосунда, диаспоралардын ортосунда ушундай бир ортомчулук кылып жүргөн, ушундай бир сыгыңыз бар, жөндөмүңүз бар, мындай би экенсиз. Ошондой ишиңизде ийгилик, эми ар иште ниетке байланыштуу деп элиңиз өзүңүз. Ошон үчүн жакшылыктын мындай данакери болуп, ортомчусу болуп жүрө бериңиз. Мен бир нерсе айтылбай калыптыр, ошону айтып коеюн. Убакыттан пайдаланып, биз райондор ынтымак коомун түзгөнбүз. Төрагасы Улукбек Зулпухаров болуп, анан биз биригип, мисалы Көл, 5 район, Талас биригип ынтымак кылып, алайда Алымбек Таткановдукуна барып, ушундай ынтымактын чоң, анал жерде атактуу Апаз Жумагуловдор катышып, эл баатырлары, Аскар Салымбековдор катышып, анан ушундай экен деп, анан ушун биздин район ушундай деп райондор ынтымак коомун түзгөнбүз. Ошол жагында дагы көп жакшы иштер жүрүп атат. Кудай кааласа, баардык кылган ишибиз ушу элдин ынтымагы үчүн. Эми сенин келип ушунчалык мен өмүрү бир чыкпадым подкаст, мында өзү эл билбейт, просто чыгып кандай болор экен деп мен көндүрдүм да акыры. Толкунданып атам. Анан кандай болот эми, же хит болосуң, же хит болосуң. Ошо рахмат сага. Сенин мен чыгармаларың, аудиоклиптериң, мемелериңе, китептериңи тынбай окуйбуз. Төрөкулдор, Мансурбек, ушул жагынан дагы бир күндө ушул жаштарга мен ийгилик каалайм. Рахмат сага. Бар болуңуз, үй бүлөлүк тынчылык, ишиңизде ийгилик болсун. Жараткан сизди акыйкат туура жолдон адаштырбасын. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.